Кыргызстандын мамлекеттик символикаларынын бири туу болуп саналат. Ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын ичинде кызыл түстөгү түндүктүн сүрөтү түшүрүлүп, тик бурчтуу кызыл кездемеден жасалган. Анын өзүнө жараша жасалуу техникалык спецификациясы бар жана эрежелери камтылган. Бүгүнкү тегерек столдо дал ошол стандарттуу түрдөгү туунун жасалышы жана пайдаланышы туурасында кеңири сөз болду. Бүгүнкү күндө мамлекеттик эрежелер бар. Ошол туу боюнча, герб боюнча кандай болуш керек, стандарт боюнча кандай болуш керек, ошол жакка көңүл бөлдүк. Бүгүн ушул Бишкек шаарынын аймагындагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, ошондой эле биздин мамлекеттик бийлик өкүлдөрүн чакырып, бул жерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эгерде андай бул жерде штраф бермелери да каралган. Ушул талаптарды сактабаган учурда 17 миңге чейин айыппулдар салынат да. Метрологиялык көзөмөл башкармалыгында 10 кызматкер иштейт. Алар өлкө ичиндеги мамлекеттик символикаларга кирген туу жана гербтин жасалышын, өлчөмүн жана илиниши боюнча видеороликтерди жасашып, аларды тыкыр көзөмөлгө алуу жоопкерчилигин алышкан. Андыктан мамлекеттик мекемелердеги, жеке ишканалардагы илинген туу гербтерди эле эмес, ири соода түйүндөрүндөгү жана базарлардагы сатылып жаткан мамлекеттик символикаларды саткандар менен дагы иш алып барышат. В течение 2 месяцев биздин милдет мамлекеттик символикалардын жасалыш жолдорун көзөмөлдөөгө кирет. Буга чейин биз 212 мамлекеттик мекемелерге мониторинг жүргүзүп, 2 ай ичинде 90% мамлекеттик символикалардын жасалышы талапка туура келбегенин аныктадык. Андыктан биз 3-4 ай бою туу герб жасагандар менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан кийин мамлекеттик символикаларды саткандарга маалымат берип түшүндүрдүк. Эл аралык аренада Кыргызстанды анын символикалары аркылуу таанышат. Тагыраак айтканда, гимн ырдалып, анын коштоосунда туу көтөрүлөт. Көпчүлүк маани бербеген менен бул инсандын патриоттук сезими аркылуу дагы баркталат. Андыктан ар бир кыргыз жараны туубузду бийик тутуп, аздектешибиз керек дейт Бактыгул Кыдыгалиев. Бул кыргыз символикалардын бардыгын бийик тутуп, ар бир кыргыз жараны буну өзүнүн көкүрөгүнө сакташ керек да. Себеп дегенде кыргыздарды тааныта турган эң алгачкы, эң биринчи символикалар аркылуу биз дүйнө жүзүнө таанылабыз. Ошондуктан биз ар бир мисалы кыргыз желегин, туусун кадырлашыбыз керек, кастарлашыбыз керек. Жаш муундарды патриоттуулукка үндөө жана мамлекеттик символикаларга аяр мамиле жасоону үйрөтүү максатында Кара Балта жана Токмок шаарларында 93 орто мектептин 88 мектепке чейинки билим берүү мекемелерине Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору деген темада презентациялар өтүлүп, маалыматтык материалдар берилген. Сайрагүл Полотова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.